Кыргыздын айрым бир музыкалык аспаптарынын добуштары ойнолгондо адамдардын ички дүйнөсүнө кирип, алардын жан дүйнөсүн өзгөртүп, жүрөктөрүн тазалап, айрым учурларда ыйлатып, адамдар менен жаратылышка болгон көз карашын өзгөртүп, аруу сезимдерди ойготуп, кайра сыртка чыгып кетет дегенге ишенесизби? Мен дагы ишенч эмесмин. Кыргыз эл артисти, композитор Курмангазы Азыкбаевдин үйүнө барып, анын чыгармачылыгы менен таанышып, өмүрүмдө көрбөгөн музыкалык аспаптардын добуштарын угуп, чындыгында адам баласы музыка менен азыктанса болот экен деген жыйынтыкка келдим. Карчы үйүндөр кандай сонун. Мына ушундай аспаптар эле, мына азыркы менин аспабым бул жанагы эски флейта. Гестапалардан калып калган аспап. 99-га чыкты. Күмүш карарат. Таза күмүш. Карарып кетпеди. Канча тазаласаң деле болбойт. Ошо гестападан калган аспап эми бул раритет болуп калды да. Бул деген бесценный. Муну азыр деген атайын клапандарын оңдойын десем, жок ушу боюнча калтыргын дейт. Кийин бирөөлөр эметсе дейт. Эми менин музейимде калат да. Музей жасайм да. Карабайсыңбы? Эң башаты мага бир түрткү берген бул Шайлообек Дүйшеев менен Түгөлбай Казаков агай берди. Балам ошо биздин кыргыз аспаптардын артына сая түшүп, уйгактай өтө мындай кандай десем, өжөрлүк менен артына сая түшкөн киши жок болуп калды. Анан мен ушунун артынан өзүм эле кичинекей кезимде ойлоп жүрчүмүн, эмне үчүн кыргыздын аспаптары жоголуп кетти депчи. Себеп деген Совет доорунда 3 эле аспап калган. Темир оскомуз, комуз, анан кылгыяк. Кана асатаяк, доолбас, сурнайке, ненай, куурайыш, кыргыз, уулдак, чуулдак, жанагы доолбастын түрлөрү, дап, бап, зап дегендери бар болчу. Зарп дегени, зап деген дагы башка урма аспаптардын түрлөрүнө кирчү да. Ошон үчүн музыканы Кудай Таала ушу бизге берип койгон, ушу музыканын жолуна түшүп кеткениме мен Кудай Таалага 1000 мерте ыраазычылыгымды билдирем да. Эртең мен турганда эле ошо Кудай деп турам дагы ошо музыканы кайра ойноп турам. Жатарда дагы ошол үн калып калсын, үндүн түрмөсүндө болуп аткандан кийин кучагында ошо үн менен ойноп, азыр дагы бир аспаптарымды көргөзсөм, укмуштуу аспаптар, бул жанакы сыбызгынын бир тууган ыбызгысы бар экен. Эми аныкы укмуштуудай үн да. Эми мунун үнүн угуп койсоңор кичине. Кандай экен? Жанды эритеби? Карачы, музыканын касиети кандай? Анан ушундай аспаптар бар болгондон кийин жаш муундарга өткөзүш керек да. Азыр келишет 10-класстагылар. Ошолорго биз сабак беребиз. Анан ошол музыка дүйнөсүндө жүргөндөн кийин руханий байлыгы, өзүнүн моралдык жагынан дагы, өзүнүн Кыргызстанды сүйүүчү, ата мекеним деп турган, мен кыргызмын деген бир өзүнчө бир патриоттук бир дух өзүндө печать койгондой ошол жигиттерде калып калат. Кийин кесибин өзгөртүбүйсүн, бирок ошо ички дүйнөсүндө музыка менен ана Кыргызстандын, биздин ала тобуздун жытын сактап калып, ошо мен деген кишилердин бири болуп чыга алат да. Ошон үчүн музыкалык идеологияны көп көңүл бурбай койгон. Эми мындан башка айтып кетерим. Бизде Манас жөнүндө көп айтып атпайбы? Манасты айтканда көбүнчөсү сөзүнө көп көңүл бурушат. Бул ошонун энергетикасына көп көңүл бурбайт да. Түшүндүңүзбү? Эмне себептен энергетикасына көп көңүл бурат? Себеп деген Манаста жакшылап байкап, ошонун дүйнөсүнүн ичине кирип кеткенден кийин бул асман менен жердин энергетикасы никелегенин ошонусун чагылдырганда киши уже ал дүйнөдөн кайра келгин келбей калат. Вот ошол ритмический рисуногун орусча кошуп кетип атпайм мен ошонун эмесин. Ошонун энергиясын алганда киши тазаланып, баарланып турат.
Эң өкүнүчтүү жагдай бүгүнкү күндө ушул музыкалык аспаптардын көп ойнолбой жатышы. Эгер ушул багыт менен кете бере турган болсок, кыргыздын чыныгы музыкалык аспаптары бара-бара толугу менен унутулуп калышы мүмкүн. Андыктан Курмангазы Азыкбаев өз күчү менен ансамбль түзүп, өз өнөрүн кийинки муунга калтырууну ниет кылып келет. Учурда анын студиясында 20дан ашык бала музыкалык билим алып тарбияланып келет. Ар бир адам ушу мамлекетке бирдеме кичинекей бир салым кошуп кетсем экен деген бир ниети ичинде бир пейили болсо, ошо жок өзүнүн эле эптеп келген турмушта кокуй курсагым ачпаса экен, мунчага кылсам, тигинден урдап алсам, мындан урсам, коррупция кокуй, тигинден акча көбүрөөк болсо экен деп эле материализованный болуп калган да. Мен акча жөнүндө ойлобойм, акча менин артыман кубалап келип жетип калат. Мына акчаны бүгүн коротуп келдим, бак тигем, эртең менен туруп алып бактарымды сугарам, гүл алып келдим. Анын да урдап кеттир гастроль жүзү. Кайра гүл, анан өзүм гүлдөрүмдү азыр биякта көрөм, мен сугарам аны. Гүлдөрүм менен сүйлөшөм дагы, анан жакшы музыканы орунуп берем. Жакты силерге десем, эми мындай телепатический эметсем, гүлдөрүм жаркырап, вообще момундай чумоосу чыгып кеткен да. Азыр карасаң тим эле настроение келген сайын гүлдөрүм менен кирип баратканда, чыгып баратканда да учурашып кетем. Мына ушу жаратылыш менен тыкыз байланыш ушу. Тоого чыгып алып, бакырып, өкүрүп алып ырдайм. Тим эле сонун ырдайм. Анан бир мезгилде жарым саат ыйлайм. Андан кийин жарым саат кайра күлөм. Бул балансировка, энергетиканын балансировкада адам баласы ошентпесе болбойт. Эмне үчүн эркек ыйлабайт? Ошон үчүн аз жашайт. Адам аял зат ыйлайт, ичиндеги бугун жоготот, жаман энергетиканы сыртка чыгарып салат. А биз ичибизге жутуп алып анан монтип жүрөт, бул ооруга алып келет, рак оорусуна алып келет. Жана бирөөнү көрө албай, ушул өлүп калса экен, күнүгө эле телевизордон көргөзсө, күнүгө эле монтип атат деп, ичи тар киши зависть деп коет. Ошол ооруга алып келет. Күнүгө шайыр жүрүш керек. Эртең менен турганда Кудай менен учурашкандан кийин тамаша шоуунда эшикке чыкканда куудулдар бер жакта эле калат. Ар кимге тийишип, сүйлөшүп, анын көңүлүн ачып, момун үңүрөйүп кетип бараткан кишинин да жан дүйнөсүн ачып кетем да. Себептен ошондой кишилер гана болуш керек да. Антпесе проблемада кабагын бүрккөн түйүндөй мындай ошентип атса эле болбойт да. Кудайга шүгүр, тобо деш керек. Ошо берген эмеге. Бирок аракетке берекет да, эмгекчил болуш керек. Артынан сая түшүш керек. Мен эмгектенем, анан бир атаандашуу деген жоголду. Мен мындан кыйыныраак болом, тетигин көрдүм деп чет мамлекеттен ичиңе тутуп калып, ошо койм эмки жылы мен ошондон артыгыраак болом деп, ошо күнү түнү мен занимация кылам. Ана ансамбль келгенде, группабыз келгенде, топ келгенде, тобубуз менен өзүнчө юмор. Бирок ошол кемчиликтерин кетиргенге аракет кылыш керек да. Эртең деген сөз болду уже. Ошондой жалкоолуктун сөзү. Ошонун аягына түшүш керек. Жок, чыгарам деп өзүңдү зордукташ керек да, кыйнаш керек. Мен ушуну кылбасам болбойт деп. Ошондо гана сапаттуу киши болосуң. Антпесе сапат жок. Эртеңки калты анан кийин деле жасап коесуң, анан болот деген ал ошо болду. Экинчи сорт киши. Угармандарды бизди көбүнчөсү жанакы эптеп септеген эстрада менен тарбиялап салдык да. Анан бир 80-70% мындай музыкаларга көп көңүл бурбай, эстрада музыкасынын жаман жазылган музыкасына көңүл буруп, анан ошондой тарбияланып калгандан кийин бул деградация болуп кетти. Мындайча айтканда саска чөгүп кетти. Андан чыгыш деген кыйын болуп калды. Анын күнөөсү радио менен телевиденияныкы. Эмне себепке ошондой дешевый музыкаларды эптеп септеген музыка менен жаш муундар тарбиялашыбыз керек. Анда деген ички дүйнөсү кыргыз эмес, бетин карасаң кыргыз болуп турат, ички дүйнөсү кыргыз эмес. Мына биздин кыргыздын аспаптарын сыйлаган киши, кыргыздын үрп адатын, салтын, тарыхын, санжырасын, дастанын, эпос, манас атабызды сыйлаган кишилер болсо, ошондо гана кыргызмын деп сезим пайда болот да. Сөзсүз түрүндө кыргыздын аспабы тарыхка апарып такап салат. Бул кайсы үрп адатында ойнолот? Бул сүнөтүндөгү же тиги армандабы, же кошогундабы, же дастанындабы кайсыга кириш керек экен? Ошонун ийне жибине чейин билмейинче адам баласынын аң сезими эч качан ойгонбойт. Ошон үчүн телевиденияда көбүнчөсү классиканы, кыргыздын фольклорун, этнографиясын кошо алып, ошол жанакы оймо чиймесинен баштап, жанакы шырдагынан баштап,
жана биздин турган эмесинен баштап бүт баарын үйрөтүш керек. Биз тообузду айтабыз жөн эле тоо депчи. Тоо деген бул биздин пирамидабыз да. Бул бизге бере турган энергиябыз да. Тоодо өскөнбүз да. Ошо тоо атайын тияка пирамида салышкан илгерки цивилизация. А биздин пирамида жаныбызда тургандан кийин тоого барып тазаланасың. Кандай сонун деген. Кыргыздын өзүнүн ырлары дагы жакшы болгон. А жанагы жашоо ырларды чыгып атпайбы, рэп деп каякта бир мода чыгарбадыбы? Рэпти деген Байдылда Сарнагоев Эчагали жазып чыккан. Чунаган кээ бир кыздар бар, чубалган чачын кыртырган, шаарда өсүп туулдум деп, ак калпак кийген кишини атстал экен деп турган деп. Карасаң сөздөрдү Эчагали бар болгон. Каякта бир теге Западты турай коебуз. Западтын жакшы бир жери бар, джаз деп. Джаз деп, Запад деп ойлосок, ошо тиги эмеле. Көрсө бул деген Саякбай Каралаев өзү эле джаз рок ойноп, ырдап койгон экен да. Ошол кезде кетсин. Ошол эле кайра эле музыка беттерге тиешелүү. Себептен ырларын ырдасам мында мелодиясы ратататататайды дунда ратататататунду ратататататунду кетсе отолду, мотор кетти, генератор. Аны токтото албайсың. Бул өзүнчө энергия. Карабайсың, ошол билген да. Ошон үчүн бардык нерсени түбүн өзүң карап эметсең, музыкада бүт баардыгы жазылып турат. Муну илимий, билимий дагы кайталап кетейин караш керек.